Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн кезектеги комуз сабагын өтөбүз. Ой комузчу деген темада өткөндө ошонун уландысын. Азыр бүгүн ушул сабакты өтөбүз. Өткөн сабакта ушул ой комузчу деген чыгарманын жарымына чейин өткөнбүз. Бүгүн деген андан ары улантып атабыз. Бүгүн улантып аткан бир нюансы бар. Бул жерге жеткенде ырдын ушул мен азыр жаңы жазган ыргагына жеткенде 3-чү позициядан четилип аткан ыр 4-чү позицияга көтөрүлүп атат. 1 позиция бийик көтөрүлүп, анан ушул силер билген эн тамгалар менен четилет. Муну түшүндүрүп коеюн. Мынакей азыр 1-чи, 2-чи айлыкты чет берем ушу. Мына бул комуздун 3-чү позициясы болуп атса, мисалы. Мына өткөн сабакта ушун четкенбиз дагы эми 4-чү позицияга көтөрүлүп атат. Мына бүгүнкү сабакта 4-чү позиция болот эми. Бул 3, а 4-чү позиция биякта. Мисалы. Бүттү. Ушуну бүтөрүбүз менен эле ылдый көтөрүлөбүз сразу. Мына эми муну тамгалап чет берем азыр мынакей. Бош, аты жок. Бош, аты жок. Өйдө ылдый кетип атат. Үстүнө көңүл бургула, үстүндөгү белгилерге. Мына экинчи четти мына ортон сөмөй болуп атат, ылдый өйдө мына. Башы бош, аты жок өйдө ылдый, анан ортон сөмөй өйдө ылдый, анан ортон 3 жолу экен мынакей. Анан кайра ушул кайталоо болот азыр. Бардыгы тең окшош. Болгон эң аягында белгибиз ортон менен бүтүп атат. Мына бир эле ылдый болот мына. Ошондо азыр кайра баштан чет берем баарын. Кайра кайталайбыз. Эми ар бириңердин четкениңерди жакындан көрүп көрөлүк, кандай четип атасыңар. Мына 4-чү позицияга өткөн жерди четесиң азыр. Кана чет көрчү. 1, 2, 3. Gelbek demir kana. Oldu tora. Kana. Komuz gülü olalı, komuzun canıp ketti. Dördüncü pozisiyadan boştan başlayız, kettik. Ildıyrak düşün, ildıyrak düş. Tora. Жаңылдың, жақшылап қара. Қана, шашпай чет тамғалап. Жоқ, сөмөйдөн кейін аты жоқ, анан ортон. Кеттік. Не вот, келем сен. Қана? Ылдыйраак түшөсүң, бияктан эмес. Бул 3 позиция да, үстүн түштүң. Тора. Вот ушундай тора. Вот, молодец. Кана? Ортон кылдан четебиз, 2 жолу ылдый, 1 жолу өйдө. Так, ушундай ылдый, 2 жолу ылдый, 1 жолу өйдө кетти.
O kolunda atı çoktu. Mıyıka koyuyorsun. Sömeğin iyi işte. Gittik. Gittik. Öyle tak. Oradan. Söme yıldıydı. Yıldıydı. Ne varatınday. Yıldıy. Öyle. Kayır başına çek. Kayır başına. Так, молодец. Ortaoğlu. Так. Так. Ortaoğlu ne götürsün ya? En akıllı. Okşaş demek. Birinci jаттаганыңарды мурдагы сабактарын чертип көрөлүчү, 3-позициядағы, Эң башындагы. Эң башындагы эмес, буга чейинкини. Ана көрөлү, жайылы чертебиз, теле көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болсун, Жаттап келгенде бат чертип койсоңор түшүнбөй калат. 1, 2, 3. Çöz ıldı. Toktala, bir ağa alıp kaldı. Ildı çöz, şaşpağıla. 4. pozisyonu çekiyoruz. 1, 2, 3. O, matı. Ildı çöz, şaşpağıla. Toktayız oldu. Эми калган улантабыз. Ооба. Экини кайталайбыз, азгындай жапжай кылып. Аны тияка өткүлө. Шашпай чертебиз. 1, 2, 3. О, Азамат, жакшы. Еще шашпа. Шашпа. Эми ушул жерден кайра 3-чү позицияга көтөрүлөбүз. Жанагы 4-чү позицияга чыкпадык белек. Эми кайра ордуна келебиз 3-чү позициябызга, Ой комушу чертилчү ордунан. Белгини коюп коебуз дагы. 3-чү позиция, Ооба. Экини кайталайбыз, азгындай жапжай кылып. Аны тияка өткүлө. Шашпай чертебиз. 1, 2, 3. О, Азамат, жакшы. Мынакей мен азыркы жазган могу 3-чү позициядагы кайрык. Өткөн сабактагы кайталаган кайрыктардын эле бирөөсү болот. Балдарга түшүнүктүү болуш үчүн кайра жазып түшүндүрүп айтып атам. 3-чү, 4-чү позицияга түшүп кайра чыкканда ошол биринчи чертип атканыңарды кайталайсыңар. Көрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болуш үчүн ушуну кайра жазып чыктык. Эми 3-чү позиция, 4-чү позицияны чертип туруп, мына кайра жака көтөрүлөбүз, Жана мурдагы жаттаганыңар силердин. Ана келди эми ошону бир чертелик. Мону чертип туруп кошобуз буну, Кеттик эле. Тубайыңдан кийин могу өтөбүз. Кеттик. 1, даярбы? 1, 2, 3 кеттик. Мурдагы жаттаганга кеттик. Эки жолу, Бирөөңөр жаңылдыңар, сен жаңылдың, сен эмне ашып кеттиң? 1, 2, 3. Шашпа. Кайра. 1, 2, 3. Öyle çıkaz. Yaxşı. 1, 2, 3.
көйдө. Жакшы. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ой комузчу деген чыгарманы бүгүн аягына чейин үйрөнүп бүттүк. Эмки сабакта жаңы тема өтөбүз.